Электр энергиянын баасы 23 тыйынга кымбаттап, 1 сомду түзгөнү турат. Буга чейин суунун баасы да кымбаттары айтылган болчу. Биз бул боюнча элдин пикирин сурайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Начар жашагандар бар, жакшы жашагандар бар. Азыр төлөй албагандар толтурады. Бул электрик жагынан мен макул эмесмин. Бизге пенсионерлерге жакшы эмес, кыйналабыз да. Анын башкаларга билбейм. Кымбаттаган элге негизи жакпайт да. Кымбатташ керек. Ал эми түшүнүш керек да, эл ошонучу. Экономикабыз ушундай түшүп турган убакта, мисалы үчүн кайсы бир жылдар эсимде жок, Япония 2 жыл свет жок жашаган. Ушул экономикасын көтөрүш үчүн. Анан биздин элдер ушуну туура түшүнүш керек. Абдан туура чечим бул. Бир сомго кымбаттады, бир сом деле көп деле эмес. Ошончо колдонуп атабыз. Эми 1 сааттан өчүрүп атышат. Анда эмес, коркунуч жок. Эми электрикасын 1 сомдон кылып, анан жанагы чектөөнү алып салса болот эми. Кичине жардам болот да мамлекет. Кымбаттаганы жаман дечим, баягы карапайым элдерге жаман да баягы. Бар бир деген акчаны көбөйттүк деп кымбаттатып атат, бирок акча деле баарына көбөйткөн жок да. Эл катары эле каршымын, бирок башка эмесин дагы ойлош керек го дейм. Экономикалык жактан ошого туура келип атат деп. Электр энергиясы өзүбүздөн чыгып аткандан кийин эмне себептен бизге мындай эме кылыш керек да? Кымбаттатыш керек. Ошонун себебин бизге булар айтыш керек да. Гез салып атабыз, жаңы кездерди оңдоп атабыз. Момунчалаган акчалар берилип атат деп министр финансы Жапаров, Акылбек Жапаров айтпады беле. Ошол акчалардын баары элдин акчалары каяка кетип атат. Ошол вопросту баарын тең биздин жогорку кеңешке коюшубуз керек. Эмеге дагы президентибизге да кайрылышыбыз керек. Биз өтө эле каршыбыз буга. Себебинде азыр элде продуктыларда кымбаттаганына байланыштуу элдин баары тең жакырчылыкка баратабыз. Шартка карата ошондой боло берет го дейм. Азыр баары эле кымбат болуп атпайбы? Анан сууну да кымбаттатып атат. Карапайым калкка канча керек, арзаныраак болгон жакшы го? Наразымын. Суу өзүбүздөн чыгат. Туурабы? Карапайым эле кыйналат, чоңдор кыйналбайт. Алардын домкраты күчтүү, акчасы бар запас. Бизге окшогон карапайым кыйнат. Карапайым элге ал уже оор болуп атат да. Биякта айлык акысы көтөрүлбөй эле, баары жоктор төмөн. Өзүнүн жумушун кылат да, билбейм. Балким ал туурадыр. Так айта албайм да, туура эмес депчи. Балким ошол керек болуп атканда деп ойлойм да азырчы. Ошондой мутаждык жаралып атат. Жоопкерчилик биздин моюнда эмес ал жөнүндө Эгер жөн көтөрүп аткан болсо аны жооп беришет да бар. Көбүнчө макул эмес мага. Эл аны анча жакшы маанай менен кабыл албайт го дейм. Анан суу да көтөрүлөт деп атышат. Бул дагы ошого кошумча болот го деп ойлойм да. Азырынча ушул өлкөбүз кичине өнүккөндөн кийин, өнүгүп, кичине элдердин маанайы дагы кичине көтөрүлгөндөн кийин көтөрүлүшсө жакшы болмок. Туура эмес эле кабыл алабыз. Азыр күн суук еще. Элди деле ойлош керек. Я против, на самом деле, повышения цен на электроэнергию, повышения цен на коммунальные услуги, потому что благосостояние народа не растет. Өзүбүздөн болгондон кийин эле нормальный үш эле ценада той берсе болмок. Элге кыйын болуп кетет го.